Айыл чарбасын жана мал чарбасын өнүктүрүү максатында Кепилдик фонд ачык акционердик коому Баткен облусунда жолугушуу өткөрдү. Жыйында интенсивдүү малды көбөйтүү, ишкерлерге аталган фонд тарабынан колдоо көрсөтүү, экономикалык долбоор сунуштоо тууралуу сөз болду. Кепилдик фонд 2016 жылдын июнь айынан тарта өз ишмердүүлүгүн баштаган. Буга чейин өлкө боюнча 1600 ишкерге кепилдик берсе, облус аймагында 78 ишкерге 58 миллион сомдук суммага кепилдик берген. Кененирээк кийинки сюжетте. Баткен жана Лейлек районунун айыл чарба жана мал чарба кызматкерлеринин башын бириктирген жыйын Кепилдик фонд тарабынан уюштурулган. Анда Ысык көл облусунда асыл тукум малды көбөйткөн фермердин тажрыйбасы жыйындын катышуучуларынын кызыгуусун арттырды. Белки алар семене тургандар да жөн жүргөндө да багыш керек да. Кепилдик бул насиянын суммасын алуу үчүн күрөөнүн жетпеген бөлүгүн камсыздаган каржы булагы. Кепилдик фонд ачык акционердик коомунун негизги максаты ишмердүүлүктү өнүктүрүүгө багытталган. Кепилдик жеке ишкерлерге жана 6 айдан кем эмес тажрыйбасы бар компанияларга берилет. Түптөлгөндөн тарта өлкө аймагындагы 1600 ишкерге ал эми Баткен облусу боюнча 58 миллион сомдук 78 кепилдик берилген. Кепилдик фонд 16-жылы азыркы президентибиздин ал учурда премьер-министр убагында буйругу менен, өкмөттүн буйругу менен түптөлгөн 16-жылы. Ошондон бери бүгүнкү күнгө чейин Кепилдик фонд жакшы жыйынтыктарга жетти. Уставдык капитал 1 миллиард 132 миллион сом түзөт. Активтерибиз болсо азыркы күндө ушу 19-жылдын жыйынтыгы менен 1 миллиард 500 миллион сомдон ашты жалпы активтери. Кепилдик фонддун негизги максаты бул ошо ишкерлерге, дыйкандарга кредит алуу учурунда күрөөсү жетишпей калганда ошондо биз кепилдик беребиз да, эгер ошол талаптарга ылайык келсе. Экөөнү бириктирсе бул как раз идеальный ферма боло турган болуп турат да. Аймактарда ишкердикти өнүктүрүү боюнча уюшулган жыйындын кийинки бөлүгү суроо жооп менен улантылды. Катышуучулар алган тажрыйбаларын өзү жашаган аймакта жайылтууну максат кылаарын айтышты. Лейлек районунан келдик. Ошо гарантийный фонддун чогулушуга эшиткен, көргөн нерселерди барып өзүбүзгө жайылтабыз. Ошол асыл тукум чарбаны өнүктүрүшүгө. Жыйындын жүрүшүндө Кепилдик фонд өлкөбүздөгү кичи жана орто ишкердик менен алектенген ишкерлерге негизги каражаттарды алууга жана жүгүртүүчү каражаттарын толуктоого кепилдик берери маалым болду. Назгүл Абдрахманова, Куштарбек Абдикаар уулу, Алтын бешик жаңылыктары.